Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү илимизинде деген темада мен өзүм изилдөөлөрүмдү жөнүндө кичине айтып берейин. Эмне мага себеп болду, кайсы темаларды мен изилдедим, кайсы темаларды карадым. Мен университетке абдан кеч кирдим, 23 жашымда келдим, 1-курска кирдим. Анткени ага чейин аскер кызмат кылып келдим. Мурун ошондой болчу. Жаш жигиттер совет мезгилде ден соолугу жакшы болсо баары аскерге барышчу. 23 жашымда келип, чет тил факультетине 1-курсуна студент болдум. Юридикалык факультетке барайын деп ойлодум эле. Аскерден мурун да мен 2 жыл иштеп, жок 3 жыл иштеп, автослесарь болуп, кечки окуп, юридикалык факультетке даярдангам. Ал мезгилде сөзсүз стаж керек да, юридикалык факультетке өткөнгө. Аны ошентип даярданып, аскерден 2,5 жыл, мурунку 3 жыл, 5,5 жыл стажы менен мен өтмөкмүн. Мен барып документ тапшырайын десем, аскерден мен направление алып келгем. Тапшырайын десем, 4 бөлүм бар экен. Ачык немис тил, англис тил, физика, математика. Ошолор ачылыптыр. Карасам, жарым жылдан немис тилди үйрөнүп алдым. Жарым жылда мен окуп калдым. Жана Гётени, Шиллерди, Гейнени, мындай айтканда оригиналды окуп калдым. Абдан таң калдым. Анан мага немис тил жакты. Аны үй бүлөдө менде баардыгы юрист болчу. Чоң атамда, тай атамда, байкелеримде, энемде баары юристтер. Мен айттым, юридический барасың деп. Жок. А мен ушул немис тилге кызыгып калдым. Анан биз өзүбүз ошондо темир жолдун жанында Киргизская 4 деген көчөдө турчу элек. Азыр Орозбекова көчө. Ошол жакта турчу элек. Темир жолдун жанында, Жылдор вокзалынын жанында. Анан ошол жерде гостиница Салато деген бар эле. Ошол жерге гостиница интурист болчу. Немистер келчү ГДРден. Ошол жерде сейилдеп отурганда немистер келип калат, биз алар менен сүйлөшүп калабыз. Аны мен немисче түшүнүп алар менен сүйлөшөм. Анан ошондо мен жөнүндө ошондой балдардын арасында мындай авторитет чоңоюп кетти. Ой, биздин бул Амангелди немисче билет экен, карасаң немисче сүйлөшүп атат. Мен де өзүм абдан авторитеттүү болуп калдым, немисче билем деп. Анан түшүнүп атам, бүт баарын алар ГДРден келген немистер кандай эмне айдайт деп которуп атам, сүйлөшүп атам, аларга айтып атам, алар түшүнүп атат мени, мен алар түшүнүп атам. Анан ойлодум, немис тил факультетине барайын, чет тил факультетине барайын десем, үйдөгүлөр жок, юрфакка барасың деди. Анда Кыргызстан боюнча юрфакка 100 киши алчу, 50 киши очный, 50 киши заочный. Өтөсүң сен, мына 5 жыл жүрдүң, жакшы даярдандың, өтөс, 5 жыл стажың бар, 2,5 жыл аскер, 2,5 жыл, 3 жыл эме иштеп жүрдүң, стажың бар. Жок деп жакка туруп алдым. Анан үйдөгүлөр мага таарынып, урушуп, ошондой болбой өтүп кеттим немиске. Анан 1 жылдан кийин алардын баары таарынышы жазылды, анткени биринчи зачеткаларды көтөрүп келдим, жалаң 5 менен. Анан баары макул болушту. Бүткөндө артыкчылыгы менен бүттүм. 75-жылы инфакты немис тилди. Аны караса мен биринчи кыргыз экенмин, улуттуу кыргыз экенмин. Чет тилди жана артыкчылыгы менен бүткөн, отличие менен бүткөн. Биринчи кыргыз экенмин да. Анан биздин деканыбыз ошондо Жолдош Жусаевич деген киши раматылык маркум бүтүп кетти, ал киши ошол бизде декан болчу. Анан Жолдошбеков деген агай бизде да азыр иштейт, азыр ал да ошондо 80 ашып кетти. Ал киши бизде завкафедра болчу. Анан алар мени ээрчитип алып Табышалиевке киргизди. Салмурбек Табышалиевке. Бул легендарлуу ректор. 17-18 жыл ректор болгон. Анда ректор эч ким болгон эмес Кыргызстанда. 18 жыл. Анан айтты, ошо биринчи кыргыз бала чет тилди, немис тилди артыкчылыгы менен бүткөн. Муну калтырып калды мугалим кылып. Аны мени калтырып коюшту мугалим болуп. Ал мезгилде мугалим болуп калыш университетте бүгүнкү премьер-министр болгондой да. Абдан демеле чоң урмат болчу, чоң кадыр болчу. Анан калып калдым. Анан кайра чакырды Табышалиев. Жусаев экөө. Жусаев анда партком болуп калды университетте. Мына биздин деканыбыз. Сен аспирантурага бар. Жактап кел. 2 ай иштеп, мен аспирантурага кеттим. Аспирантурада 1 жыл жүрдүм, даярдык курсунда. Анан жүрүп 1 жылдан кийин өттүм.
76-жылы 79-жылы декабрда жактоо менен бүтүрүп чыктым аспирантураны. Москвада жактадым. Чет тил институту Марис Торес атындагы. Анан келдим аяктан келгенде эле ошол мезгилде мени заведующий кылып койду. Кантип ушул бүгүнкү немис тилинде сөздөр мурунку тарыхый тамырлары менен кантип пайда болгон. 8-10 кылымдарда мен эски тексттердин баарын көтөрүп, ошонун баарын изилдеп чыктым. Далилдеп бердим. Немис тилде өзүнүн сөздөрү бир 30% экен. Накта немистин сөздөрү 30% латин, грек тилдери экен. 30% мурунку дагы ошо жерде турган тургундардыкы келттер деген ошолордуку экен. Анан бир 15% түрктөрдүкү экен. Ошонун баарын далилдеп бердим. Немисче 3 бара окуйм. Күндө китептерди. Убакытым болот эртеңден кичине 1 саат, жарым саат болуп калат. Күндө окуйм ошону. Анткени тилди күндө окубасаң, же телевизор көрбөсөң, же укпасаң унутуп каласың. Байыркы немистин улуту кантип пайда болду? Анан кантип ошо пайда болгондо тил негизинде пайда болду. Ошо кантип ошонун баарын мен изилдеп, кандидаттык диссертациямда далилдеп берип атам. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Немис тилин өзүлөрү дагы белгисиз каяктан келген. Ошока чейин белгисиз. 3-кылымда биздин доорго чейин герман урулары племена ирада деп коет немис орусча. Ошолор штемме дейт немисче. Ошолор бүгүнкү герман жерине кандай келди, ошонун баарын мен карап чыктым. Ан келгенде алар түстөн түз келбептир. Алар мындай 3 теория бар. Бир теория алар Тибеттен келди дейт. Герман урулары. Экинчи теория Уралдан келди дейт. Үчүнчү теория Азиядан келди дейт. Орто Азиядан келди дейт. Немистер ошол жака. Экинчи, үчүнчү кылымга чейин кылымда биздин доорго чейин. Жакында эле 23-24 кылым мурун ошол жака келиптир. Бирок дагы белгисиз каяктан келген, ушуга чейин белгисиз. Бирок өзүнүн сөздөрү жана фиксация болгон сөздөр өзүнүкү абдан астабылды болгон эле 30% сөздөр бар, өзүнүкү 30% өзүнүкү. Ан келгенде да немистер ошак келгенде да түздөн түз эле Европага келбептир. Биринчи келип Гот деген атын жамынып, ошо Гот аты менен келип түштүк Россияда жайгашыптыр. Аякта 7 кылым жашаптыр. Түштүк Россия, аны Украинада. Аны орустардын советский мезгилде тарыхта айтылган эмес. Анткени айтса анда болуп калат, ал жер биздики эмес. Немистерге тиешелүү деп айтылган эмес эч качан. Украинада айтпайт аны. Ал жер мурун бизде бул жерде немистер готтор жашачу деп айтпайт аны. Караса жашаптыр ошол жерде. Эки мамлекети бар экен. Германдардыкы, немистердики. Бирөө Ост-Гот, бирөө Вест-Гот, чыгыш готтор, батыш готтор. Ошол эки мамлекет бар экен ошол жерде. Аналар жана биздин бабаларыбыз гундар деген байыркы кыргыздар, аларды жеңип алып, аларды багындырып алып, аны ошол жакта Европага ошолордон бир кетишиптир. Биздикилер немистер калыптыр, биздикилер кайра тартыптыр, биздин бабаларыбыз. Аны ошол тема абдан кызык көрүнүп, лексика жагын карадым, мен сүйлөм жагын карайын деп. Аны жана Готтун тексттерине, Готтун словарьларына, Готтун жана грамматикасына кызыгып, ошо анткени ал байыркы тилдин, немис тилдин чоң атасы. Анын Гот тилинде жазуусу бар экен. Ошонун баарын кызыгып, анын докторский диссертацияны мен тандап алдым. Аны барып Москвадан кайра сүйлөшүп, аны кайра Москвадан жактап келдим. Горбачев деген киши бийликке келип калды Советский Союзда. Совет Союзунда ал мага мисалы бир жакшы таасир этиди. Докторантура ачты официалдуу түрдө. Мурун докторантура жок болчу. 4 жыл окуш керек. Аны мен заочныйга кирип 4 жыл окуп, 86-жылы кирдим. 90-жылы аны бүттүм. Анан 91-жылы защита менен чыктым. Жана биринчи толкун, первый волна Европага келгенде, экинчи волна готтор келди. Аларды биздин бабалар гундар жеңип алып, гундар деген биздин бабалар, алар Европада аты гун болуп атат, бирок накта алар биздин эле бабалар. Негизи алардын өзөгүн түшчү кыргыз, кыпчак, сабыр деген урулар, алар баары кыргыз, кыпчак тилинде сүйлөшчү, байыркы кыргыз, кыпчак тилинде сүйлөшчү. Аны ошо
Биздин да кыргыз кыпчак сөздөр байыркы немис тилинде, гот тилинде бар экен. Гот тил деген бүгүнкү немис тилдеринин бабалары, немис тилин чоң атасы. Ошону карап чыктым. Аны карап чыкканда карасам, байыркы бүгүнкү немис тилинде кыргыз тилине окшош болгон сөздөр бул кокустук эмес экен. Бул эме экен, закон ченемдүү нерсе экен. Анткени биздин бабалар гундар арасында гундарды башкарган кыргыздар менен кыпчактар, анан сабыр деген уруулар кыргыздарды биз азыр ушул жерде жайгашып атабыз. Кыпчактар көп мамлекетте таркап кетти. Татарларда да бар, казактарда да бар, өзбектерде да бар, таркап кетти. А сабырлар деген негизги түбү алардын эмелеси өзөк эмеде калды, Түркияда калды. Түрктөр сабырлар. Ошолор баары башкарыптыр. Гун кыймылды. Анан ошо тилден алар баары ошо гундар кыргыз кыпчак тилинде сүйлөптүр. 2,5 кылым готтор менен бир жүрүптүр. Сөзсүз бир тилден бир тилге сүйлөмдөр, сөздөр кирет. Бирөө-бирөөдөн алат аны пайдаланат. Гундар ошо мамлекетти башкарып, алар баш ийип аларга, анан ошо аргасы болуп калды. Алганы. Гот тилинде бүгүнкү немис тилинин бабасы, гун тили бүгүнкү кыргыз тилинин бабасы, чоң атасы. Анан ошондо абдан көп сөздөр калыптыр. Мисалы, гот тилинде мына готский язык дейт. Академик Гухман жазган. Мына ачып эле көрө беребиз. Мына ава деп турат. Дядя по материнской линии. Антс деп турат. Клятва. Ата деп турат. Отец. Арман деп турат. Жалится. Пайдан деп турат. Пайдалануу. Мына словарь 2 томдук словарь. Муну бүгүн немистер пайдаланат. Ауыл, поселок кочевников. Немис тилинде бүгүнкү сөз турат. Гатин, супруга, катын. Бар турат. 2 томду карап көрөлү. Шок, удар, быстрый, потрясение. Резкий, шок бала дейт. Толтура, муну ачып көрсөк слова толтура. Байыркыдан калган. Немис тилде гот тилден калган, кыргыз тилде гун тилден калган. А биздин бабалар гундар немистерди башкарып 2 кылым, 2,5 кылым башкарып жүрдү. 2,5 кылым китептердин баарында ошо жазылып турат. Ал эмес немистер ушуга чейин дагы сыймыктанат. Биздин бабабыз тиги гундардан калган, биздин эмебиз Атила докумунан да бизде калган биздин эмелерибиз деп, биздин адыл кишилерибиз, эдил кишилерибиз деп сыймыктанат алар. Аспирантура окуп жүргөндө биринчи зачет бар экен, кандидатский зачет, готский язык деп. Муну айтып атпайм, готский язык. Герман тилдери баарында, англис тил, швед тил, скандинав тил бар, бүт баары жазуу, алфавит, графика 12-13 кылымда пайда болду. Макта тексттер пайда болду. Алфавит, алифе ушу гот тилинде пайда болду. 3-4 кылымда биздин доордо, как раз гундар менен бир жүргөндө пайда болду. Ошо гот тилди тапшырасың деп биринчи тапшырма алдым мен. Профессор Москальскийден ал академик эле, союзный академик болчу. Кандай окуйм десең, сен кандай окуйсуң? Гот тил деген оор тил. Сен китебин ал, готский, гот тилинде Инжил бар. 400 барак. Инжил, Библия бар. Ошону оку, түшүн, гот тилдик сөздүктү ал, гот тилдик грамматикалык колдомону ал, справочникти ал. Аны ошо менен түшүн. Ошо китепти бир окуп чыксаң, келип тапшырасың, гот тили боюнча зачет аласың, деди. 6 ай берди мага. Анан барып эле окудум, ошо 1 жылда окусам эле чыгып атат. Биринчи сөздө ата унзыр. Отче наш дейт. Ата унзыр мен каяктан орусчага отурдум да, ата унзыр, отче наш каяктан? Ата унзыр чүтүп атам ал биздики. Наш ата каяктан? Аны окуп чыксам эле кетип атат, кыргыз сөздөрү табылып атат. Абдан таң калдым. Бул каяктан? Кыргыздар каякта, готтор каякта? Таң калдым. Анан түшкө чейин библиотекада отуруп муну гот тилде окуйм. Ошондон кийин площадь Нагинага кетем, исторический библиотекага жазылып алдым. Готторду изилдейин, карайын деп. Готтор деген ким? Аны окуп чыксам, карасам, готтор 2,5 кылым гундардын алдында кызмат кылып жүрүптүр. Гундарга баш ийип жүрүптүр. А гундар деген ким деп түшүнөйүн дедим. Гундар ажайдан келди. Алар жөнүндө изилдедим. Карадым. Караса гундар биздин бабабыз экен. Биздин бабабыз келип буларды башкарып алыптыр. Башкарып жеңип алып, башкарыптыр буларды.
2,5 кылым кашкарып жүрүптүр. Онун ошол жактан гот тилинде биздин байыркы кыргыз сөздөр пайда болгон ошол жактан. Аны түшүндүм. Жердештерим билсин, бул калып калсын. Бул керек болсо патент негизинде калып калсын деп 4 том китеп жаздым. Биринчи китеп Баламбер орусча жаздым, Хангунов. Ал 370-жылы, 381-жылы башкарыптыр гундарды. Европага биринчи барган ошол экен, котторду жеңген. Экинчи Ульдин Хангунов 399-411 ал гундарды башкарыптыр, кан болуптур. Үчүнчү китеп экиге бөлүнөт. Беледа, анан Атила Хангунов деп жаздым аны. Ал үчүнчү китеп 2 томдук трилогия, 4 китепте жаздым. Ошон баары мени өзүм түшүнгөн, өзүм билген маалыматтардын баарын ошол жака мен төкпөй, чачпай салып бердим. Мен чыгармачылыгымды, мен статьяларымды эч ким окубайт. Алар жанагы кичинекей башкан ограниченный круг специалистов окуйт. А тиги роман жазсам баары окушат, баары түшүнөт. Кыргыз тилинде бир эле китеп чыкты. Аны Салымбеков Аскар Маткалбыч чоң жардам берди. Ошол китепти чыгарып берди. Калган китептерди болсо мен Айылчы Сарыбаев ошол жардам берди. Айрым китептерди чыгарганы Нифадев жардам берип атат. Кыргыз Атила Хангунов деген китебимди Нифадев аны подарочный экземпляр кылып, 1-2 экземпляр чыгарып, Россиядан келсе тияктын баарын пропагандалап атат. Бул деген биздин ханыбыз. Эмес эч кандай орустардык эмес, германдардык эмес, казактардык эмес, биздики деп кыргыздардык деп бир китеп берип атат, баарын белек кылып Нифадев. Мени былтыр эле 2-3 жазуучулар мага что соответствует всем нормам писателя деп ошондой бир поручительство жазып беришти. Бирөө Шаповалов, Сариев деген жазуучу, поэт Асаниев деген поэт үчөө жазып беришти мага. Ошол жерде Жазуучулар союзунун азыр бүгүн ошол жерде мүчө болуп жүрөм. Өзүнчө сыймыктанам ага дагы. Илимий менин эмем, жанагы мен изилдегеним плавный деп коет ошо перерос тарыхыйга. И тарыхый плавный перерос жанагы художественный публицистикага. Ошентип баары бирден бирөөнө пайда болуп атып, ошого аягында писатель болуп калды. Анчет мамлекетке бат барып калды. Бизде мисалы мына университеттин студенттери канча бир 100 кишиде окуйт, 5 курста. 150 кишиде окуйт, 5 курста. Баары барып келишти Германияга. Методикалык окуу жагы байланыштар жакшы, илимий байланыштар жок. Анткени бизге байланышка чыгалы десе бизде совет жок. Мына биздин ушуга чейин герман тилинде 2 жолу мен сунуш бердим. Герман тилдерине сунуш совет ачалы, жактаталы десе ушуга чейин жооп бербейт. Өзүм бир 25 кандидат чыгардым. Көпчүлүгүн Казакстандан, Россиядан. Бияктан эмес, биякта совет жок бизге, ушуга чейин совет жок. Биздин мамлекетибиз Кыргызстан азыр өзүнчө эгемендүү мамлекетпиз. Бул чоң нерсе. Кыргыз балдар, кыргыз жарандар буга силер сыймыктанышыңар керек. Анткени совет мезгилде мен жашап калдым, анда көрүп калдым. Өзүбүздүн мамлекетибизде биз бул жерде титулдук нация болуп, өзүбүздү эркин сезебиз. Кандай болсо да эркин сезебиз. Өзүбүздүн мамлекетибиз. Ошого сыймыктанышыңар керек. Кыргыз балдар, кыргыз жарандар, кыргыз жигиттер. Анан ошо сыймыктанганда да деди чет мамлекеттин маданиятын, тилин окушуңар керек, билишиңер керек. Мына китептерди, бул китепти мага Аскарбек Салымбеков жардам берди, ошону чыгарып бергени. Бул китепти мага жардам берип атат, мына көп китептерди ушундай окшош Нифадев. Анан дагы ушундай мага бир китеп чыгарып берди, кыргыз тил комиссия чыгарып берди. Өзүм тарыхка абдан кызыгам. Аны мына түрктөр жөнүндө да китеп жаздым, 2 том. Хайредин Барбаросса легендарный османский адмирал деп. Жана азыр кино жүрүп атпайбы? Султан Сулайман деп. Ошонун деңиз аскер министри, военно-морской министр Хайредин Барбаросса болчу. 64 жашында курман болду. Белгилүү киши түрк дүйнөдө. Биздин жана дунгандар жөнүндө. Кантип дунгандар бизге келди? Кандай пайда болду? Мына дорога в тысячу или сказание о дунганском народе дейт. Алардын тарыхын мен кыскача, кыска кылып жанагы көркөм түрүндө айтып бердим бул жерде. Кандайдыр илим бозору менен, ошо тарыхты жакшы билген аалымдар менен кеңешесизби же кандай болот? Сөзсүз. Мына мисал дунгандар жазганда мен 3-4 ай 2 каникулумду мына Масанчи Шортове деген жерде өткөздүм.
2 жай ошол жерде жүрдүм. Каникулга ошол кетчилем. Тунгандардын арасына. Достор пайда болуп, ошол жердин бүт баарын ошол жактан карагам. Ошол жерден таптым баарын. Бүт туңгандар менен сүйлөшүп, алардын илим посттары менен сүйлөшүп, анан алар жакшы кабыл алышты. Мисалы ушуну айтам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, укканыңарга чоң рахмат. Бүгүн мына мен силерге айтып бердим өзүм изилдөөмдөр жөнүндө кантип мени ошо изилдөөлөргө келдим. Эмне тыянак чыкты андан. Эми ойлойм, эмки мына көргөндөрүңөр, эмки теле передачалар болсо башка тармактарга, башка илим багыттарга арналат. Эми анда карап тургула, угуп тургула. Чоң рахмат силерге.